Ковидке чалдыккандардын саны күн сана өсүп жатат. Оорулуулардын санынын көбөйүшүнө жана оорунун кайрадан жайылып кетүү коркунучуна байланыштуу Ош шаардык балдардын жугуштуу оорулар ооруканасынын 100 орундуу стационары бейтаптарды кайрадан кабыл ала баштады. Борбор иштей баштагандан тартып ковидке чалдыккандардын саны арбыды. Алардын 3-өө азыр оор абалда жатат дейт Ош шаардык балдардын жугуштуу оорулар ооруканасынын жетекчиси Бакай Акматов. Мына жаңы жылда көбүнчө корпоративдер тостук, майрамдар болду. Ошолордун таасири тийип, эпидемиологиялык кырдаал Ош шаары боюнча дагы ошо күндөн күнгө курчуп атканы байкалып атат да. Биздин стационарды ачканыбызга 4 күн болуп калды. Эпид ситуацияга байланыштуу Ош шаарындагы бейтаптардын сандары өсүп аткандан күнүгө кайрылгандардын саны өсүп аткандыктан биз ушул ковид центрди кайтадан жандандырып, азыр бейтаптардын баардыгын кабыл алып, дарылай баштадык. Ковидке чалдыккандардын саны өсүп жаткандыгынын себебин дарыгерлер жаңы жылдык отуруштар менен коомдук жайларда эл көп топтолгон жерлерде эч кандай санитардык эрежелер сакталбай жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Ошондуктан жугуштуу илдетке кайдыгер мамиле жасабай баардык нормаларды сактоого чакырышат. Биз өзүбүздү өзү сакташ үчүн биринчи эле баягы маска тагынышыбыз керек. Элдер көп эметкен жерге социалдуу дистанцияны сакташыбыз керек. Немеге барганда колду обработка кылышыбыз керек. Баардыгы бул 2 жылдан бери баардык элдерибизге баардыгы жетиштүү эле болуп калды. Күнүгө кайталап айта берип, билип туруп, баардыгы эле билип атат, бирок ошону режимде сакташ көбү аткарбай атат. Дейт дарыгер Бакай Акматов. Коронавирус илдети жана анын жаңы кооптуу штамдары жөнүндө канчалык маалымат коомчулукка жеткирилип, санитардык эрежелерди сактоого өндөлбөсүн коомдук транспорттарда, көчөдө, базарларда аралыкты сактап бет кап таккан эч ким жок. Ал эми Ош облусунун аймактарында дагы акыркы күндөрү ковидке чалдыккандардын саны өсө баштаган. Адистер эпид кырдаал боюнча күн сайын иликтөө жүргүзүп жатышат. Оору жугузгандардын басымдуу бөлүгү Арабан районунда. Сөз Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Салтанат Орозбаевада. Коронавирус боюнча эпид иликтөөлөрдү убагында жүргүзүп, алардын үйүндө контактылары боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна маалыматтарды берип, алардын бардыгын эгерде симптоматикасы аз болсо, ошо үйүндө гана дарылап, аларды күнүгө үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан көзөмөлгө алынып турат. Эми ошол ооруган адамдардын жанында болгон контактылары 12 күн, 14 күн ичинде алардын клиникасы чыгып калса, алардан дагы анализдерди алып, жасап чыгарып берип жатабыз. Жугуштуу илдеттен сактанып, аны жеңүүнүн натыйжалуу жолу бул эмдөө дешет. Азыркы учурда Ошто жалпы вакцинанын 7 түрүнөн 70 000 доза бар. Ал эми ушул күнгө чейин Ош шаары боюнча эмдөөнүн биринчи дозасын алгандардын саны 80 000 болсо, экинчи дозасын 70 000ге жакыны алган. Ош облусу боюнча вакцинанын биринчи, экинчи дозасы менен 60% жакын адам эмделди. Кошумчалай кетсек, COVID-19 тарап жаткан омикрон деген жаңы штаммы Кыргызстанга 12 январда катталган. Ал болуп көрбөгөндөй ылдамдык менен жайылып баратканына байланыштуу бир катар мамлекеттер карантин чектөөлөрүн киргизе баштады. Ал эми Кыргызстанда Бишкек шаары кызыл зонага кирди. Асанбек Пазыл, Биринчи радио, Ош.